Сөз талашып өз оюн коргоп аткан балдар Кара Суу районунун Кыргызчек айылындагы мектеп гимназиясынын окуучулары. Алар кесипке багыт берүүгө багытталган клуб түзүп, бош убактыларын ошол жерде ой максаттарын, пландарын бөлүшүү менен өткөрүшөт. Учурда котормочуларга талап көп деле болбой атат себеби Окуучу балдар Юзофош коомдук бирикмеси уюштурган окуулардан өтүп, мектептеги маселелерди талдоо жана аны чечүү үчүн каражат тартууну өздөштүрүп, грант алууга сунуштама беришкен. Биз бир көйгөйдү алдык. Ал көйгөй ушул мектебибизде өзүбүзгө чакан неме кургубуз келди да, окуучулар мененчи бир кабинет куруп, ошол кабинетти даярдагыбыз келди. Юзофош коомдук бирикмеси гимназия комплекси сунуштаган 2 долбооруна акчалай жардам көрсөтүшкөн. 2 команданын акчасын бириктирдик. Биз ошол акчаларды бириктирип туруп, ошол кабинетти жасадык. Буларды сүрөттөрдү өзүбүз тарттык. Анан ошол бизге жардам берген спонсорлордун акчасынан ошол парталарды, шкафтарды ала алдык ошол акчага. Калганын өзүбүз колубуз менен эле жасадык. Клубтун түзүлүшү айылдык жаш балдардын жарандык активдүүлүгүнүн эле көрсөткүч эмес, алардын өз жашоосун өзгөртүшүнө катышуусу маанилүү экенин түшүнгөндүгүндө. Өз демилгесин түзүп, өз колдору менен жасалгалап алган бул клубда балдар бош убактыларын пайдалуу өткөрө алышат. Бул жерде кабинетти ачып, өзүбүз жасап, муну түнү менен жасап, анан кийин 11 чейин жасап кетип, бактылуу болгонбуз да. Жана бул жерге келгенде биз бардыгыбыз сүйлөшүп, бири-бирибизди окуучуларчы мындай кесиптерди талкууга алабыз өзүбүзчү. Анан кийин биздин эжекебиз жардам берет да, биздин ошо кесиптин адамдарын алып келгенинчи. Анан ошол кесипте адам менен сүйлөшүп, биз ар бир кесиптин өзүнүн кандай маанилүү экенин түшүнөбүз да. Ушундай эле окуучулардын демилгеси менен Юзофош коомдук бирикмеси Сузак районунда номер 77-Түмөнбай Байзаков атындагы орто мектебине да кесипке багыттоочу борбор ачкан. Биздин мектепте библиотека бар негизи, бирок ал кичинекей жалаң китептер бар, кирип окуп отуруп чыга турган жер жок болчу. Ошондуктан биз ошко барганыбызда командабыз менен келишип ушул чечимди кабыл алганбыз. Ушул нерсе бизге керек деп. Максатыбыз окуучулар бош убактысында ушул жака келип окуй алса, бүтүрүүчү класстар 9-11 ОРТ экзамендерине бош убактында даярданышса деген максатыбыз. Коомдук бирикменин бул долбоорунун максаты мугалимдер, ата-энелер жана окуучулардын байланышын күчөтүү болгон. Ошондуктан ага мектеп директору, мугалимдер жана ата-энелер да катышкан. Алар окуучулар жана балдар менен мамилени жакшыртуу боюнча сабакты алышкан. Ата-энелерге сабак өткөндө баягы азыркы жаш муун менен анан чоңоюп калган муундун ортосундагы аралыкты жакындатты да. Себеби дегенде көбүнчө ата-энелер азыр эмне кылбайт, балдарын укпайт, анча угушпайт. Ошондуктан көпчүлүк ата-энелер миграцияда болуп калат. Биз бул сабактардан ата-энелерге өткөндөн кийин ата-энелер көп ыраазычылыктарын билдиришти. Мен билбей жүргөн турбаймынбы, баламдын ичинде кандай көйгөйлөрү бар, мен укпай аткан турбаймынбы деп ушундай нерселерди айтышты да бизгечи. Эми бул сабактарды биз дайым өтөбүз. Биздин мектепте өтүлөт да, дайым өтөт. Бул 5-класстан баштап 11-класска чейин ата-энелерге өтүлүшү сабактар өтүлөт. Бир сөз менен айтканда, бала жеке өнүгүп өткөн. Коомго пайда алып келе турган болуп, жеке өнүгүп өткөн. Ушул уюмга ыраазычылык билдиребиз биз дагы, ата-эне катары. Ал эми Ош шаарынын 21 жаштагы жашоочусу Факриддин Камилов коомдук бирикмеге окуучулардын коопсуздук маселесин жакшыртууга көмөктөшүүнү суранып кайрылган. Ал Ош шаарындагы 2 мектептин окуучулар арасындагы рекетчиликти алдын алуу жана аны жоюу боюнча долбоор жазып, аны ишке киргизген. Нышаново мектебинде рекетчиликти токтотуу үчүн, коопсуздукту, мектепти коопсуздук күчөтүү үчүн камералар орнотулду. Негизинен Юзофош тарабынан 2 камера алынып берилди. Андан сырткары ошол мектептеги бүт бар жоктогу камераларды зымдары жаңылап берилди. Бул жараксыз абалга келип калган экен. Нариманово мектебинде болсо окуучулардын өздөрүнүн демилгеси менен атайын тиктокторду тартышып, если ушундай рекетчилик болуп калса, кимге кайрылса болот, же болбосо кантип кайрылса болот деген максатта информирование иштери жүргүзүлдү. Вы можете наблюдать, эти камеры вот здесь, они установлены по территории всей школы, в буфете и на каждом этаже нашей школы.
Факридин коомдук уюмдар жашоосу өзгөрүүсүнө зор таасир эткен жаштардын бири. Ал мектепте окуп жүргөн учурунда түрдүү уюмдардын окууларына катышып, өз жөндөмүн ачып, долбоор жазууну өздөштүргөн. Азыр болсо Юзофош коомдук бирикмесинде долбоор жетекчиси болуп, аймактагы башка жаштарды да өнүгүүсүнө салым кошууда. Региондордон окуткан биздин балдар шаарга келип студент болушат, окууга тапшырышат. Анан баягы жарандык активдүүлүгүн уланткысы келишип, бизге волонтер болушат. Юзофошко келип, анан ошо балдардын бири Фахридин. Жөн эле долбоорго катышкан бала, өзү мындай уялчак, жөнөкөй бала болчу. Анан азыр өзүнүн оюн айтып, өзүнүн ишке, ошондой долбоорлорун ишке ашырып, бүгүн бизге уже коллега болуп, биз өзүбүздү аны жумушка алып, андан ары дагы аны үйрөтүп атабыз. 15 жыл аралыгында Юзофош коомдук бирикмеси 60 миңге жакын жаштар камтылган 80 ири долбоорду ийгиликтүү ишке ашырды. Ошондой эле жаштардын 400дөн ашуун социалдык жана 200дөн ашуун бизнес демилгелери колдоого алынып, жүзөгө ашты. 1000ден ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Ош жана Баткен шаарында 2 жаштар креатив хабы ачылуу алдында турат. Юзофош коомдук бирикмеси өлкөбүздүн 6 облусунда ишмердүүлүк жүргүзүп, республикалык деңгээлге чыга алды. Мектеп окуучулары үчүн ийгиликтүү иштеп жаткан бул долбоорду Юзофош коомдук бирикмеси Helvetas Швейцариялык эл аралык кызматташуу уюмунун колдоосунда ишке ашыра алды. Алар биздин мамлекетке өтө чоң салым кошуп атышат. Эмне дегенде булар көпчүлүк эле жаш балдар менен, окуучулар менен байланышты аябай тыгыз байланыш куруп атканы мага өтө жагып атат. Ошон үчүн биздин баягы самопознание, саморазвитиеси жок окуучуларыбызга аябай таасирин жакшы тийгизди. Эмне дегенде көпчүлүк балдарыбыз уялчак, сүйлөгөн балдарыбызды дагы сүйлөтүп, өзүнүн оюн туура айтууга өтө жакшы салым кошушту. Ошон үчүн терең ыраазычылык Юзофошко.